Демек, бекер айтпаптыр да. Biz dinimiz emnese, din bul emnese bul, din bul nasihat деп айтабыз. Din bul насихат. Кимдерге насихат десе, бул иман келтиргенге насихат экен. Жоксо сиз менен бизге эртеден кечке жашоо өзү эле бир насаат берүүчү экен. Жакшы адам менен жолугуп калсаң, анын бир кебин угуп калган болсоң, бул сиз менен биз үчүн дагы бир пайда экен. Ошондой бир акылсыз адам менен отуруп калсаң деле, анын акылсыз сөздөрүн же болбосо жанагындай бир пас бир төмөн сөздөрүн угуп отуруп өзүнчө бир насаат экен да. Бирок айтыштан максат эмне болду десе, көптөгөн адамдар биз мен мындай тескери айткан жакшы көрөм. Биз адамдардан көпчүлүк убакта бир жакшылык күтүп бир нерсе кылганга көнүп алганбыз. Мен кылдым, сен кылыш керек. Биз мындай той берсек да ушундай да, деп тетрадь ачабыз да, так. Баягыда тигип биз той бергенде канча алып келиптир да, ошого кичине инфляцияга жараша 100 сом, 200 сом кошуп коебуз. Туурабы? Биз да бардык нерсени субханалла жанакындай нерсе бир баага койгонго үйрөнгөнбүз. Ошо баага койгон себебинен биздин жашообузда субханалла абдан көп эмелер бар да, мындай келишпестиктер бар. Керек болсо жөнөкөй эле бир жан башты тартып атканда эмес, туура эмес тартып отурган болсо, куда сөөктөр урушуп кетиши мүмкүн. Эми жада калса оң жан баш, сол жан баш деп башташты, туурабы? Билесиңер. Айтайын деген максат эмне десек, көрсө, чын-чын эле мусулман ар бир убакытта шүгүр кылып, ыраазы болгонду үйрөнүш керек деген сөз. Негизинде эң чоң биз мындай жакшылыкты Алла кылып атканын түшүнүшүбүз керек. Анткени ал бизди жаратты, ал бизге ырызкы берди. Карасаң кандай эсе. Ал бизди бактысыз кылды, бактылуу кылып атат. Бардык нерсе акыбалда Аллага биз эмне болушубуз керек экен? Ыраазы болушубуз керек. Ошол эле мезгилде Пайгамбарыбыз айтат, башка бир адамга рахмат айта албаган дейт, Аллага рахмат айта албайт дейт. Карасаң эмне үчүн биринчи адамды айтты? Аллага рахмат айта албаган адамга деп айтыш керек болчу, туурабы? Бирок айтат, неге жакшылык кылган адамга рахмат айта албаса, Аллага да рахмат айта албайт дегени бул өтө бир чоң маселе. Анткени адамдар бул дүйнөдө бири-бирибизге рахмат айтканды, же болбосо адамдар жакшылык кылса ошону түшүнө билгенге үйрөнүшүбүз керек. Же болбосо ошону баалай билиш керек. Бул акылмандуулук. Бул сен акыл парасатыңдын канча деңгээлде, сен иманыңдын канча деңгээлде экенин билгизет. Жөнөкөй эле сөз, рахмат деген сөз. Эми азыр Алла разы болсун деген көнүп алып да, туура, барчаңычы Алла разы болсун. Туура, эми Алла мындай кылсаң да, мындай кылсаң Алла разы болот. Сен анткени жакшылык кылдың да, туурабы? Бирок ошол адамды деле мисалы кез-кезде мындай, эми сенен Алла разы болсун деп койбой, мисалы сен атың эмне? Мирбек, сага рахмат деп ушу жогу баягы кыйналып турган мезгилде ажаташтың. Мына ушундай дос болуш керек деп мындай койсо мисалы. Туурабы? Адамдар негизи кээ бирде бир нерсе күтөбүз да, жакшы сөз. Жадагысы кетип баратса, мисалы жана машинени делечи, мындай бир поворот кылсаң, токтоп койсаң, мындай өтүп алсаң, аркасынан экөөнү күзөтүп атпайт, туурабы? Эмнеси рахмат, мындай сүйүнүп каласың. Кээ бирде аны кылбай койсо эмне болуп кетесиң? Ондай, туура. Айтайын дегенде карасаң, ар бир адамдын жүрөгүндө субханалла рахмат деген сөзгө бир муктаждык бар. Мен көп айтам, ошо аялдарыңар, күйөөлөрүңөр бирөө рахмат айткыла. Балаңарга буйрупту бир нерсе алса рахмат балам деп кое бергиле. Ал буйрукту деле аткарды. Тууганыңа рахмат деп кой. Кээ бирде апаңа деле ошо тууп койгонуңа, төрөп койгонуңа рахмат деп коюш бул чоң маселе. Адамдар дайым ушул нерсени күтөт экен. Кыргызда сөз бар го, жанагындай жакшы сөз жан эргитет, туурабы? Ошондон жылуу сөз жылаанды ийинден чыгарат дейт. Бул сөздүн мааниси жок, мындай фразологизм, бирок мааниси өтө терең да. Адам тет жерде түпкүрүндө сагылган душманчылык болуп турса, сени көрө албастык болуп турган болсо, сага бир нааразы болуп турган болсо, сенден бир коркуп турган болсо, сен ага жылмайып келип рахмат деп кое турган болсоң, ошо баягы ийинде турган жылаан чыгып кетип, ой эчтеке эмес деп жатпайт, туурабы? Эртең карасаң дос болуп калдың, жакшы тууган болуп калдың, аялың сени сүйүп калды, машалла. Канча деген пайда сөз бар. Бир кичине баалап койдуң жөнөкөй нерсесин. Эми канча деген жакшылыктарды биз өткөзбөйдүк. Ошол себебинен көп убакытта биздин жашоодо проблема ошо бир эле сөз айтпагандан болот да. Рахмат деген сөзүнчү. Кандай? Ошону айтып атпайбы? Жакшылыкты билбе, же болбосо кичинекей рахмат деп койбо, бул пас адам. Аялда эркекте деле болушу мүмкүн бул нерсечи. Эми конечно айтышыңар мүмкүн, ар бириңер ар кандай акыбалга, ар кандай положенияга түшкөнсүңөр да, туурабы, жашоодочу. Мисалы азыр ушул турган эркектер болсо, аялдарды ушу аялыма рахмат айткан жок деп айтат. Эгер да ушуну чыгаргандан кийин мисалы алса, аялдар айтат да, эркектер бизге рахмат деп койбойт депчи.
Бирок чын-чынына келгенде субханалла бул жерде айтып аткан нерсеси, эгер сен акыл парасаттуу, ыймандуу, мындай десем дагы кандай адеп ахлактуу, мүнөзү жакшы адам болгон болсоң, демек сен ошону баамдап билесиң. Чутки деп коет го, бир нерсени резко сезе турган адамдар бар, билесиңби? Кетип барып көзүңөн карап бир нерсени сезип коюш боло турган адамдар бар. Эмне үчүн настроение болбой калды? Туура эмес сөз айтып алдым, кечирип койчу деген адамдар болот. Байкайсыңбы ушуну? Кээ бирөө даңкты бир нерсе сүйлөп коет да, баягы букачара кете берет. Баары бир да. Туурабы? Демек, мусулмандын мында бир кичине анча-мунча мындай баалап билгени, баам парасаттуу болгону жакшыраак экен, машаллах. Ал эми акмак менен достошуу мындай айтканда акылы кем адамдын белгиси экен да. Өзүңдүн жаныңда жүргөн досуңдун акмак экенин, сени мына бүгүн көчөнүн бир мына эркек шайда турган болсо, бир жаш балдар уруша турган болсо, эмнеге досторуң дырылдап качып кеткен болсо, сен жалгыз калып калсаң, ким эмне болот? Бирок эртеси беле кайра жабыша бере турган болсоңчу, мисалы. Мисалы бир чоң бир бизнес кылып аткан болсоң, мынакей деп келген кезде сени чыдап кете турган болсо, мисалы деп атам да. Бул мындай феил, амали деп коебуз, мындай бир кыймыл аракетте, анан бир мындай бир кандай десем бир кылып аткан амалда деген сөз да. Акмактын 3 белгиси бар деп айткан экен Азирет Али радиаллаху анху. Биринчиси дейт, акмактын белгиси бул өзүнүн туура деп эсептейт. Аябай чоң маселе бул. Өзүн туура дей берген бул өтө жаман маселе. Анткени себеп акылы бар адам дейт да, акылдуулар угат экен да. Мына сөз мындай көрүп, өзүң бир жерде туура эмес болгон болсо деле, бул жерин туура эмес экенде моюнга алуу, катасын моюнга алуу. Бул чынныгы ошол адамдын акыл парасатынын бийик деңгээлде экенин билгизет. Акмак болсо эмне экен? Жок, меники туура турат. Бир сөз бар, дечи. Болду. Башка сөз жок болот. Ошол себептен экинчи белгиси дейт, эмне экен? Өзүнүкүнө келгенде өтө катуу талашат экен да. Бирөө өзгөнүкүнө келгенде эмне экен? Иши жок деп басып кеткен. Мындай орусча айтканда моя хата с краю деген бар го. Акмактын белгиси ушундай экен, субханалла. Эми үчүнчүсү дейт, эмне экен? Ал үчүн ак кара, жакшы жаман баары бир экен. Мисалы, силер мындай кээ бир айтат го, сен димпиниңди койчу дейт го. Бул акмактыктын белгиси. Намаз, памаз деди, бүттү. Куран, пуран деди, болду уже. Уже биякчы акмак экен белгилүү болду уже, бүттү. Аны менен достошпо, аны менен жанында жүрбө, аны менен сапар кылба, андан качып кеткениң жакшыраак, субханалла. Анын сага пайдасынан зыяны көп болуп калат. Жашоо ушундай. Бир жаманга бир жакшы дейт, субханалла. Бирок айтайын деген нерсем, мусулман мына 20 жаштагы бала болсо деле 80 жаштагыдай акылдуу болуш керек. Мусулман канча намаз окуган сайын, мына мисалы канча сабактарды угуп атасыңар, канча сабакка чыгып турабы? Алла жолуна чыгып, чыккан сайын, кылган сайын эмне болуш керек экен? Акыл өсө берет. Кээ бирлер мисалы мына өзүңөр деле барып бирөөнүн жанына атаңардын же болбосо бир туугандын улуу кишинин барып, ассалам алейкум, кандай жакшысызбы? Ушул мечиттен келдик элек, тигине мындай деп, аны эми мындай кылыш керек турбайбы деп айтса эле, болдучу, чалга окшобой дейт турабы? Уже моюнга алып атат да. Анын акылы аныкынан өтүп кеткен деген, турабы? Баам парасат өтүп кеткен, моюнга алды ал. Эмне үчүн алды билесиңерби? Анткени сенин оозуңан улуу сөз чыкты, акылман сөз чыкты, насаат сөз чыкты, пайда бере турган сөз чыкты. Мына. Демек, акмактын оозунан мындай чыкпайт эч качан. Акмактын оозунан мактануу, сөгүнүү, келекелөө, какшыктоо, жанагындай бир биянан чыгып сени мындай бир чымчып кетип, анан эптеп акча таап атсаң, ошондон жулуп кетип, мындай айтканда эптеп, мындай айтканда күнүмдүк тамагын жеп, жанагындай бир таз жорлар бар го, четте турат го, бир нерсе болсо да баса калайын деп, жатып калсаң эле баса калат да, субханалла. Акмактын ушундайлардан алыс болгон жакшыраак экен. Бир мусулман бир казылган, бир жолу чуңкурга түшөт, жаңылып, бирок экинчи эч качан түшпөйт деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир жаңылат, бирок экинчи жолу эч качан жаңылбайт. Ушундай. Биз анткени эмне экен? Жашоо менен үйрөнүп келебиз. Жашоо өзү сабак да. Мына бул жерде жүрүшүңөр деле бир сабак. Бир жүрүшкө саякат азыр бул жерде жүргөнүңөр делечи. Карасаң, охо, ушундай жер бар экен. Кээ бирлер билген да эмесиңер, ушу өтүп эле кете бергенсиң, бул жакта билген эмесиңер да. Кирип келсең эле, ушунча жер бар экен, субханалла, турабы? Демек, машалла, эмне кылышыбыз керек экен? Колдон келсе эме кылатындай өзүбүздү оңдоого аракет кылышыбыз керек экен. Анан Жусуп атабыз мынтип айттыр. Окуп бере берейин, Мен өзү аябай жакшы көрөм кутту билимдичи.
Кутты билимди окуңуздар. Өтө баа. Дворцовая книга деп коет, билесиңерби? Мындай ак сөөктөрдүн китеби деп эсептелет бул. Илим билим алган адам бул текеберирээк, анча-мынча мындай көп нерсени эти бара албаган адам болуп калат. Бирок муну окугандан кийин адамдар менен сүйлөшүү, адамдар менен мамиле кылуу, адамдардын соода сатык кандай болуу керек, бай адам менен кандай сүйлөшүш керек, бийликте кандай сүйлөшүш керек, бүт баарын кадимгидей мындай по полочкам коюп койгон да. Анан мында даават көп аябай. Мага жаккан жери. Мынакей карагыла. Бул дүйнөгө берилбей калат. Жалган. Элге андан жапан менен муң калат. Кетчү дүйнөгө алданбагын. Ишеничсиз көп ага жалынбагын. Көлөкөдөй ойлосоң дөөлөт багын, таңдан кечке бир жерден турбай таның. Дөөлөт ушундай, жулун улунасың, көлөкөдөй эле. Бир бактын түбүнө туруп, кайра көргөн чыгып кеткендей эле дүйнө ушундай. Бир колубузга турбайт, бүгүн бар эртең жок болот. О кутман, билим ою кенен дайра, динге ишенгин бүгүн күнгү көңүлгө алба дейт. Жыргалыңа шаттанбагын элирип, бир Кудайга сыйына бил берилип. Бакыт сенин башыңды айлантпасын, ойгонсоң нөшөр болуп, анан нөшөрлөнүп. Бакыт сенин башыңды айлантпасын, ойгонсоң нөшөр болуп агар жашың. Мен ушул жерине келгенде, мындай энциклопедиясы бар. Мунун түшүндүрмөсү бар бул китептинчи. Аны ушул жерге келгенде мен аябай көп нерсе издедим. Анан бунун маанисин ушундай түшүндүм мен. Бул дүйнөгө берилип, өтө сүйүп, аябай жактырып кеткенде бул өмүр бүтүп калат экен. Ал эми өлүүнү биз ойгонуу деп билебиз. Өлгөндөн кийин мынекен ошончо өткөзгөн убактың, ошончо корткон күчүң, бардык нерсенин бардыктан субханалла эч нерсеге жарабай, бир дагы носки кийбей кеткенин көргөндө, аны ошондон көз жаш чыккан мен пайда жок деген маани берет экен. Көрдүк кандай нерсе. Демек, канча чогултпа, кандай кылба, акмактык бул мынекен эч качан акылдын үстүнө турбайт экен. Ошо сен акмак болуп, дүйнөгө берилип, ахиретте зонуп калбайлы. Анда мен субханакаллахумма анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах мени кечир. Амин раббил аламин.